биринчи орунга койбогон ыплас кир саясат оюнунун кызыгына батып кеттик. Дагы 5 жылдан кийин ушундай өзгөрүү болуп кетпейби? Жок, президенттикке мүмкүн барышы мүмкүн, аны айтам. Депутаттардын дээрлик 80% бизнесин коргоп жүргөн адам. Эң системанын өзгөртө турган жери сот реформасына эч ким даап бара албай жаткандыгы. Жана ошол туура эместик калкып чыкканда атагана таптакыр башка күчтөр келип колдонуп кетип атат. Кайта ошол жыйынтыгын көрдүңүзбү? Арбаңыздар, урматтуу бизге убактысын бөлгөндөр. Кезектеги 120 көрсөтүүбүз. Бүгүнкү мейманыбыз Жогорку Кеңештин депутаты, 6-чакырылыштагы жана коомдук ишмер, меценат белгилүү Садык Шернияз. Алып барган мен Шакир. Саке, убакыт бөлгөнгө рахмат. Биз эми тең туштай сүйлөшөлү. Баягы дос күйдүрүп айтат дейт, сылап сыйпап эмес. Себеби 5 жылдык ишмердигиңде адегенде бийликти ушу желкем чуңкуру көрсүн деген маанайда жүрдүң эле, ушундан көрө маданиятка баш отум менен кирдим деп. Анан эле баягы ууга көңүлсүз киши болот го, аттангандачы. Ошондой болуп парламентке көңүлсүз маанайда жүрдүң да 5 жыл бою. Себеби эмнеде болду? Эми биринчи күндөрү комитеттин башчысы болуп жүргөн убакта мындай убакыт жумуш менен алагды болуп, анда 1,5 жыл, 2 жыл иштер болду да. Андан кийин албетте биз көрө баштадык, бир ойлогон оюң чыкпайт, кээде туура акыйкат деле сүйлөп атканың кандайдыр бир туушар болуп, башка ойлор өтүп кетет жыйында, кнопка менен чечилчү маселелерде. Анан бир сенин кылган ишиң майнапсыз боло жаткандай көрүнө баштайт адамгачы. Ал эми мындай учурда андан өткөн кыйноо жок мен үчүн. Эгер ишим майнапсыз болсо, ишим жыйынтыксыз болсо, ал жер мага көңүлсүз боло баштайт да. Сен табиятыңды билем да, адатта бир ишти баштасаң, ушундай күргүчтөп, албуттанып жакшы кирет эмессиң. Анан парламентте марайың такыр башкача болуп жүрдү. Анткени ошол майнапсыз иштер көп болот экен парламентте. Табият ошондой экен парламенттин. Майнапсыз иштер көп болот экен дагы. Ошол иштер сизди баары бир көңүл чөккөн маанайга алып келет. Бир учурда да айтып калдың эле, бюджеттен маданиятка акча бөлдүрүш үчүн оппозициялык тарапта эмес, бийлик тарабындагы партияда болушун керек экен деген. Ошону кандай аргументтештирер элең? Бул эми оңой эле экен. Мисалы Атамбаевдин убагында биз оппозицияда жүрөбүз, баягы Белизгейтте кыйкырып атабыз, жаман көрүнүп, УКМКга жаман көрүнөбүз, президентке жаман көрүнөбүз. Анан сенин сөзүң, жакшы айтылган сөзүң болсо дагы маданият жөнүндө маданият министринен сурайт экен да, эмне үчүн бул ишти сиз баштап атасыз? Мына Садык Шернияз айтып атат десе. Садык Шернияз эмне болуп турат экен? Оппозицияда жүргөндөн кийин сага каршы иштеген бийликте иштер көбөйөт экен. Канча процент бөлдүрө алдың башагымдай? Эми негизгисин айтканда биз 1,5% жетип, бир аз көбөйгөндөй болду, бирок баягы ойлогон ойлор болбой калды да, баары бир болбоду. Сапар Исаковду өкмөт башчылыгына көргөзүп атканда Ата Мекен партиясынан сеники күтүүсүз болду эле. Трибунага чыкканда суранбадыңбы ошо өкмөт башчылыкка Сапар Исаковдун маселесин? Ошондо эмне көшөгө артында соодалашуу болду же чын эле бир ишеним арттың беле? Кайсы муну тактап айтсаңыз? Сапар Исаков ба Жогорку Кеңешке биз ишеним көрсөтүп атып сүйлөдү дегенде. Ооба, Сапар Исаков бир жаңы жумуш баштагандай, Сапар Исаков бир өзүнүн жүргөн турганы менен бир таза иш кылам деп ынта кылганы көрүнүп тургандай сезилди да мага. Ошон үчүн мен Сапар Исаков менен мындай жекече дагы сыйлоо бар биздин арабызда. Анан ошондон ишеним көрсөтүлгөн. Дагы бир маданият адамдарынын сага болгон таарынычы бар да. 2015-жылы парламенттик шайлоонун алдында Манас кинотеатрынын залында меморандумга кол коюлуп, ошол иштин канчалык деңгээлде ишке аша алды, канчалык үмүт акталды? Маданият тармагында иш алып барабыз деген негизги максат болчу да, негизги максат болчу. Ал жагында
болгон аракетти кылдык. Сүйлөп да аттык, жаман көрүнүп аттык. Кайсы бир депутаттар өзүнүн жеке маселесин, бизнес маселесин чечип жүргөндө мага эч ким айта албайт. Муну мен өзүмдүн ишенимим менен айтам да. Садык Шернияз деги эле бир өзүнүн жеке маселесин чечкенге умтулган деп мен муну так ишенимдүү айта алам. Силерди да мына миңдеген адамдар көрөт, калп болсо бетим айтар. Маданият жөнүндө жан үрөп иш кылдык, жаман көрүндүк, иштедик. Иш кылдык дегенде кайсы бир мыйзам базасын даярдап, мыйзам болобу, эми бул ар тараптуу маселе да. Мисалы ошол эле бюджетти керек учурда кинематографияга бөлүнгөн тыйындар, керек учурда министрликке бөлүнгөн тыйындар, ошол эле бир 30 миллион же 100 миллион, 150 миллионду кошуп берүү биздин мамлекеттин бюджетте өтө оор, бирок ошондой аракеттерди кылып аттык. Мага сүйлөп да аттык. Кээ бир сөзүм мүмкүн сизге белгилүү менин айткан сөздөрүм. Бир таарыныч мүмкүн жанагы коомдук уюмдарды мамлекеттин карамагынан каражат бөлдүртүү боюнча сөз бар болчу. Ошол коомдук уюмдар ошолго басым жасап айтып калышы мүмкүн. Мына композиторлор союзунун төрагасы дагы Турдубек Чокуй экөөбүз да келип айтышканбыз Facebook баракчасынан. Буга менин табитим тартпады, чын айтайын. Көңүлүм келбеди. Эмне дегенде биз коомдук ошо жазуучулар союзун, сүрөтчүлөр союзун, башка союздарды мамлекеттин бакма тоогуна айлантып койсок, анда биздеги демократиянын шарданы дагы түшүп кетчүдөй сезилди мага. Дагы биз аларды мойнунан байлап берчүдөй сезилди өкмөткө. Менин өзүмдүн оюмда коомдук уюмдар коомдук эркин боюнча калыш керек. Эч кимден жардам туруп күтпөй. Ошон үчүн бул багытта ырас мен активдүү иштеген жокмун деп айта алам да. Жок, аппали бул жерде жакшы ой. Биздин совет доорундагы бакма тооктой болуп калганда чыгармачыл уюмдардын баары дайым эле өкмөттүн казынасынан алыпчы. Анан чыгармачыл чөйрөлөр ушул түшүнүккө келе албай атпайбы? Бизде али көп түшүнүктөрдү бизде арыла элекпиз. Көп, ал нерсе аябай көп. Биздин маданиятка дагы басым жасаганыбыз, руханий дүйнөгө да басым жасаганыбыз ушул себептен да. Мына болуп аткан бүгүнкү күндөгү саясат деле бул ыпыр-сыпыр киргилдүүнө менин билишимче биз абдан жакшы кадамдарды койгон күндө 30 жылда гана арыла алабыз. Биз ушунчалык оюндун балит мамлекеттүүлүктү биринчи орунга койбогон ыплас кир саясат оюнунун кызыгына батып кеттик. Парламенттин сапатын көрдүң ичинен аралашып жүргөндө, а жерден жөн эле пейил күткөндөр бар, жана кеңейip басып жүргөнчө баягы эл өкүлү деген түшүнүктүн өзү эмне? Бул кандай деп айтсам сизге, ошол ишеним да сизге берген. Бирок бул ишенимдин бир аз кетилип калган себеби болот экен. Жанагы партиядан шайланып келгенден кийин кандайдыр бир ол ишеним анан дагы партиянын жүгү сиздин мойнуңузга илинет экен да, фракциянын. Кээде ошол партиянын мүмкүн кызыкчылыгы элдин кызыкчылыгы менен дал келбей калган учурлар кездешет да. Ошондо адамдын ички дүйнөсүндө конфронтация пайда болот. Аны чечиш үчүн ар кимдин акыл эс, даремет, ар намыс, абийир деген константаларды чечишке билиш керек да. Ошодон көз каранды. 20-жылдын этегиндеги октябрдагы төңкөрүштө мандатыңды Текебаевка өткөрүп бердиң эле да. Бирок Текебаевди четтетишти, жылдытышты. Анын ордуна Матраимовдун кол баласы десек болот, өкүл балдарынын бири мандат алып келди да. Ушул картиналардын өзүнө кандай анализ бересиң азыр? Биринчиден, Текебаевка өткөрүп берчүдөй мен андай укугум дагы жок. Мен чөнтөгүмдө бере турган мандат эмес, аны Борбордук шайлоо комиссиясы чечет. Болгону Борбордук шайлоо комиссиясы ушундай бир түшүнүксүз чечим чыгарыптыр. Эгерде фракцияда кимдир бирөө ушул өзүнүн мандатынан баш тартса, биз Текебаевка беребиз деп. Аны уккандан кийин албетте биздин фракциянын лидери түрмөдөн чыгып келип, анан ушундай кыйынчалык убакта кыйналып жүргөндө биринчи болчу ал
тизмеде мен экинчи болчумун. Экинчи биринчисинде өткөзүп бериш керек да орунду. Негизи ушундай жаралыштын мыйзамы. Анын үстүнө ата мекен партиясын түптөгөн киши депутат болуп олтуруш керек болчу деп ойлойм. Депутаттык жумушта ал менден бир топ тажрыйбалуу, бир топ дасыккан жана ошонусун көрсөттү. Мына биз легитимдүү бийлик жок убакта кыйсыпыр маалда Текебаев өзүнүн тажрыйбасы менен мамлекетти дагы бир жолу опурталдуу саясаттын сазынан суруп чыгып кетти десек болот. Ал эми экинчи андан кийинки кетип ал мандатты Шайлообек Атазовго бергени бул мыйзамдуу көрүнүш. Анан бул жерге мисалы Матраимовдун кол баласы деп ага байлап атканыңарды сурооңарды түшүнүп турам. Бул менин оюмча анын экөөнүн жеке мамилеси чыгар. Ал кандай иш алып барат эми ким экөөнүн жеке мамилеси? Матраимов менен Шайлообек Атазовдун жеке мамилеси. Ал эми өзүнүн депутат катары кандай көрсөтө алат, кандай иш алып барат, кандай мыйзамдарды чыгара алат, аны Матраимовдун ошончолук эле укуругу узунбу? Расмий бийликтин өкүлү эмес, бирок ошол капчыктуу киши эле баарын диктовка кылып калган коомдо жашап атат. Матраимов коомдо таасирдүү адамга айланганы бул эч кимге калп болбой калды. Бул чындык. Анткени өзүңөр билесиздер, ушул керек болсо ошол баягы жыйынтыгына нааразы болуп эл шайлоого көтөрүлүп чыкпадыбы? Ошондо дагы белгилүү партиянын башында ушул Матраимов турганы баарына бештен белгилүү. Сиздин жана укуруңуз узунбу деген сөзгө мен ушундай деп жооп берет элем. Бир курдай баш чайкадың эле да Матраимовдун жанагы коррупциялык иштери азаттыкта иликтелип, коомго жайылып ачылып атканда сен айттың эле коом ал үчүн жөн эле кумурска экен. Башка түрмөдө отургандардын таасири күч, капчыктуулардын таасири күч. Анан мындай айтканда тилди тишке катып эле жашай турган коомдо кембиз дегенге туйунтуң эле. Жок, мен тилди тишке катуу деген позиция туура эмес деп ойлоном. Мисалы, ошол иликтөөлөр, чын статьялар, бир коомдо ошондой иш боло турган болсо, бетин ачып берүүчү нерсе керек бул коомдо. Бир кандайдыр бир өзүнүн вазифасын аткарган багыт да. Жеке өзүндө кандайдыр бир ушул нерселер мен үчүн бир майда болуп калды. Менин билишимче бул дагы биз 10-15 жылдын ичинде али канча Максим Бакиевдер чыгары, Айдар Акаевдер чыгары, Матраимовдор чыгары, башкалар чыгары белгилүү болуп калды. Биз будан арыла албайт окшойбуз. Дагы бир бирок канткенде тизгинди алабыз аларды. Тизгин тартыш керек да, анын баарын эле көндүп берген коом. Бул үчүн коомдун текши акыл эсин, даражасын жогорулатууда кеп турат да. Канчалык биз маданияттуу, канчалык бир аң сезимди, канчалык биз сиз айткандай билимди жогорулатканда анан келип ушул маселелер өзүнөн өзү чечилип калчу маселелер. Азырынча бизде өсүү жолу мен туура түшүнөм, бул эволюция, бул Кыргызстан 25 жылдын ичинде эле бардык жагын оңдолуп кетет дегенден алыспын да. Ошондуктан мындай маселелер болот али. Мынтип президентибиз 3 жарым жыл жапжашакка отуруп эле бир күндө кетип калып, кечөөнүн түрмөдө отурган кишибиз кайта президент болуп калып деген сыяктуу чалкеш окуялар, чалкеш заман али башыбыздан көп өтөбү деген ойдомун. Эми жеке өзүңдүн саясий кадамдарыңа келели. Президенттик ат салышка чыктың эле. 2 жума жакшы бир соц тармактарда элге үмүт байлап турдуң, жалындуу сүйлөө, парламентаризм идеясын абдан айтып атып эле. Эмне үчүн жарым жолдон кайттың? Бул биринчи менин койгонумдун себеби ошол кезде эгер карасаңыз тарыхты Садыр Жапаров мырза коюп президенттикке, анан башка эч ким жок койбой койду да коомдо. Кантип койгон жок? Койгон жок. 20 талап жок. Бир гана аты чыккандан Канат Исаев гана койду. Ал дагы Адакам Мадумаров, Клара Сорокулова. Адакам Мадумаров ал белгилүү, кийин чыгышты калгандары. Сиз тарыхты карап көрүңүз. Кийин чыгышты. Ошондо
Адакам Адумаров белгилүү, ал киши баары билет, койорду. Ал өзүнүн позициясын бекем кармаган киши. Кийин анын баары кийин. Анан кийин коомду карап отурдук да. Биз бир сыйра мен мисалы айткандай Бабановго мындай симпатиям бар адаммын да. Кантсе дагы премьер-министр болду, анан ошонун салт боюнча да жол эле коюуга. Анткени мурунку шайлоодо ал эбегейсиз чоң электоратка ээ болгон. Анан ал киши да барып кол берип сүрөткө түшкөн ого бетер мындайча айтканда ичимди кайнатты да. Бул кандай барып өтүп кетти. Демократиянын заманында чыгыш керек да кишилер. Көрүш керек, позицияны айтыш керек деп. Анан бир чети ошол. Бир чети бул маданият тармагындагы кишилерди бир кандайдыр бир эч бир эсепке албагандай, эч бир силер эчтекени чечпейсиңер дегендей дагы жагдай мага ошондой сезилди. Ошол себептүү биз көрсөтүшүбүз керек болду. Руханий багытта жүргөн адамдар дагы саясатта өз оюн айта алат. Бирок күчтүү абаандаштык, күчтүү талапкерлердин үзөңгү кагышын жаратат эле да. Эмне үчүн парламентаризм идеясы менен аягына чейин жарышка чыккан жоксуң? Мейли марага жетпей кал, бирок парламентаризм идеясы коомчулуктар менен өтө приоритеттүү тема болуп атат. Эми сиз билесизби, бул каражатка дагы өтө байланат экен. Ошол компанияга дагы, кыска компанияга дагы бир топ каражат кетти. Бул биринчиден, экинчиден мониторинг, анализ жүргүзө келсек, мындайча айтканда Кыргызстандын элинин көпчүлүгү дээрлик көпчүлүгү Садыр Жапаровго ооп туруп алды. Бул биринчи кезекте мүмкүн психологиялык аспект болду. Түрмөдөн чыккан, жаңы, уулун жоготкон, атасын жоготкон, ушундай дагы себептер кошултарлык болду. Жана анын өзүнүн сөздөрү деп бир жанагы бакыт кушу дейт Кыргызда. Бакыт кушу Садыр Жапаровдун башына айланып турду да. Бул көрүнүп калды мониторингден. Керек болсо мен өзүмдүн туулуп өскөн жерим Талас областынан дагы мага ошол келе баштады. Карапайым эл мына айтыштан башкадан мени абдан таанып көтөрмөлөгөн эл менин саясатчы болуумду каалабай койду. Мен ондогон каттарды алып чыктым. Маданият боюнча, тарых боюнча сиздин атыңыз алтын тамга менен жазылат. Сиз Садык Черниятсыз, бирок президент катары Садыр Жапаровду шайлайм деген ондогон күн сайын каттар берип атат. Мен ойлодум, эл бурулуп калганын сездим да. Эл бурулуп калган. Эл көпчүлүк ошондой каалап турган учурда ал шарга чыгып кереги жок, ага каршы чыгып. Бир кызыктуу Нияз, ошол демилге ким тараптан болду? Садыр тараптанбы, сен тараптанбы? Садыр Жапаров тараптан болду. Маселен кайсы өкүлдөр чыкты? Себеби бул тартып. Баары билет эми аны Алмамбет Шыкмаматов чыкты. Жалпы болуп Алмамбет Шыкмаматов ал баягы чогуу жүрүп калган, малалаш дос. Бир фракцияда, бир канча кыйынчылыктарда бир жүздүк чыныгы жакын болуп калган киши мындайча айтканда ошол демилгенин башында турду да. Себеби биз ачык демократиялык коом курабыз десек, ушундай ар бир кадамы коомчулукка ачылып чыгып турган жакшы да. Себеби эл чочулап калбадыбы? Эң ичинен кызыл кулактык менен бир соода кылып, саясий торттор көп эле болуп атпайбы? Кызматтык орундарды сатып алуу, ал эмес премьер-министрлик орундардан бери сатылып калганчы. Ошондон улам мындай нерсе дагы, мындай анализ кылыш үчүн эксперттерге маанилүү жооп барат. Эми ошондо дагы мен айттым, эгер менин кыялымды билсең, сен да мен менен үзөңгүлөш 15 жыл, 20 жыл жүрүп калган адамсың, мен эч нерсени жашырган киши эмесмин. Ачык эле ошол күнү эртеси күнү айттым, эч кандай кызматтык соодалашуу болгон эмес. Ал боло турган болсо дагы мен андан кийин да кайта парламентаризмди айтып жүргөндө көптөгөн терс сөздөрүмдү айтып аттым. Ошондо деле чыкмак. Эмне кызматташууга барганым айтышмак. Эгерде ошондой сөз болсо, сөзүбүздүн тереңи маданияттуу көтөрүүнүн жолдору. Жана ошого Садыр мырза аябагандай сөз берди. Анан ошол сөздөрү дагы кандайдыр бир деңгээлде аткарылып келе жатканын да көрүп атпайбызбы. Мына инаугурацияда сүйлөгөн сөзүн караңыз.
Сөз башка, иш башка да. Маселен, мыйзам диктатурасын орнотом деп ал ооз менен айтып койгон нерсени коом сезиш керек да, жашоосунан мыйзам кадам сайын иштеп аткан. Токтор элек кыялым ал. Көп нерсени провокация кылып жүрөт да. Бир эгер десе биз кызматташалы десек, биз бир жакшы иш кылалы десек, жолу ким болбосун. Кудайга шүгүр, жакшы деген сөздөн башташ керек биринчи. Мисалы, ошо инаугурациядагы сөзү маданият боюнча өзүнчө бөлүп алып, андан кийинки маданият өкүлдөрүн чогултуп, мен өзүм катыштым, опера балеттик, аялда дагы жалындуу сөзү. Бирок сен да туура айтасың. Сөздөн иш кете турган убакыт келет. Ал эми сөздүн да убакытсыз бүтүп баратат. Буюрса дагы бир 3 ай 5 айдан кийин бүтөт. Мына ошондо сенин ушул сурооң жарашат да. Ал убакыт али келет деген. Бирок Садыр Жапаровдун мындай популисттик кадамдарын бир анализге албай атабыз да. Мындай эйфорияга кирип алган бийлик тобундагылар менен эле элди дагы көзүн тумандатпаш керек да. Туура, ал оюң туура. Мен бул жерде Садыр Жапаров адвокаттын ролун аткаруу келген жок. Мен болгону өзүм катташ болгон багыттагы ойдо ал киши ошол сөзү менен баратканын гана айтып атам. Башка саясаттын башка жактарында мүмкүн ал кишинин олдоксон туура эмес чечим кадамдары бар чыгар. Бирок сиз билесиз, мен ошо президенттиктен Таймаштан кеткенден кийин мен таптакыр саясатка кызыгуум жок. Анткени дагы бир жолу айтып коеюн, бул саясат биз ушунчалык киргил туура эмес ыплас оюнга айланды. Мен ошол оюндун курмандыгы болгум келбейт. Мен Кудай дагы бир ашып кетсе 30 жыл ашып кетсе өмүр бергендир. Мен эми андай майда чүйдөгөн нерсеге өмүрүмдү корото албайм. Башка жумуштар бар руханий багыттагы, маданияттагы. Мына ошол жумуштарды кылышым керек деген чечимге келген адаммын. Саясат бул майда барат нерсе. Маданият, кыргыз тили, өнөр, руханий байлык түбөлүктүү нерсе. Ошо түбөлүктүү нерсеге кызмат кылышыбыз керек. Курман Жандатка фильмин тартып атканда деле ушул маанайды элең да, бармаңды тиштеп, кызматына да тойду, мандатына да тойдум деп атып кийин дагы 5 жылдан кийин ушундай өзгөрүү болуп кетпейби? Жок, президенттикке мүмкүн барышым мүмкүн, аны айтам, туура. Анткени мага ошондой сезилет. Кыргызстанды жаштанка кылып көтөрүп койсо болот, ал жол бар. Бирок көпчүлүгүбүз ошону билбей жатабыз. Бул бир гана жол, акыйкаттын жолу. Акыйкатка баш ийгенде гана бул Кыргызстан көтөрүлөт. Ал бир гана нерседен билинет. Келген президент эгерде биринчи кадамын сот реформасынан баштаса, анда Кыргызстан өнүүгө кадам коюптур деп билиңиз да. Парламентке кайрадан келели. Коомдун адеп акылактан ажыраган чөйрөсү так ошол бийлик чөйрөсүндө да, парламентте арбыныраак. А жерде саналуу гана эл өкүлдөрү бар экен да. Анан бүгүнкү күндө Садыр Жапаровдун командасы да ошолор, парламенттин чачпагын көтөрүп аткан ошолор. Анын мүдөөсүндөгү мыйзамды токуп берүүгө шашылып, баш мыйзам долбоорундагы бир кыска мөөнөттүн ичинде ар бери кыла койгон кадамдарга барып атышы келечеги опыталдуу эмеспи? Сенин анализиңде кандай? Жок, ар бир хаос, билесизби, хаос дагы акыры келип иреттүү тартипке айланат да. Бирок биз албетте тез өтүп кетсек болот бул убакытты. Бул убакыттын бир мерчемин. Тилекке каршы андай тез өтүү бизде жок болуп атат. Бирок өсүш бар. Эгер глобалдуу алып келе турган болсок, коңшу өлкөлөрдүн мерчеминде башка жакта бизде өсүш көбүрөөк барыбыр. Жакыныраак көбүрөөк. Анткени баары бир биз ошол туура эмес чалынып мүдүрүлгөн нерседен баары сабак алып атабыз. Бул жакшы нерсе. Ал эми сиз айткандай баардыгы чыгып кете турган болсо алдыга бул жомок болмок албетте. Парламент бул ким? Парламент бул капталынан түшүп калган башка планетадан учуп келген кишилер эмес да. Парламент ушул коомдун күзгүсү. Коомдо канчалык кесебирлер көп болсо, канчалык алдамчылар көп болсо, коомдо канчалык жексурлар көп болсо, парламентте ошол кесебирлер, ошол жексурлар, ошолор көп болот.
Коом карап коюш керек парламент. Парламенттен анық шайланып чыккандар коом. Парламент бул биздин бүтүндөй Кыргызстандын чоң эссенциясы. Ошого эле бөлчөк кылып берип койсо, демек коомдун арасында да биз ошондой иштерди кылып атабыз. Коом канткенде арылат парламенттеги кесабирлерден, данкеселерден, жексурлардан. Бул ыраттуу жумуш жүргүзүш керек да, биз билишибиз керек. Менин жеке оюмда бул ар бир иш, сиз билесизби, жөнөкөй сөз менен айтканда, мына полду дагы тегиздейин десек, эң биринчи бийик точкасын таап алышыбыз керек да, бизге жолтоо кылган. Ана ойлонуш керек, ошол точканы жок кыла алабызбы? Жок кыла албасак, демек полубуздун деңгээли ал точкадан бийик болуш керек. Ошондо тегиз болот пол. Эң биринчи точкасын. Биздин коомдо, мамлекеттеги эң биринчи точка, биринчи жолу биз кабыл ала турган бул соттор. Соттор. Себеп дегенде, менин өзүм жеке оюмда, биз салыштырмалуу башка өлкөлөргө жараша акыл жүгүртүп келебиз. Россияга, Казакстанга, Өзбекстанга, бирок Россиянын менталитети бөлөк. Россиянын өсүү жолу бул Иван Грозныйдын, бул Петр Биринчинин, бул Сталиндин кандуу башкарууларында өскөн. Ойлоп көрсөк, тарыхта туурабы? Казакстандын өсүү жолу ал башка, кыска эле убакыттын ичинде. Ал баары бир Чыңгызхандын доору канчалык барбайлы. Ошол чыңгизиттердин убагы. Өзбекстандын өсүү жолу, Бухара болобу, Кокон болобу, башка. Кыргызстан бул өзүнчө эл. Эч убакта бирликтүү ханы болбогон, кокту колотто жашаган, бирок акыйкатка гана баш ийген. Ошон үчүн макалында кеңешип кескен бармак оорубайт, ийри олтуруп түз кеңеш деген макалы бар. Кыргыз элинин өсүү жолу, менталитети бөлөк. Тилекке каршы көпчүлүк учурда биз башка өлкөлөрдүн үлгү кылып алып, ошол өсүш жолду биздин эл кабылдабай жатат. Ичинен мына проблеманын баары ошондо. Бир гана нерсе бизге, бир гана өсүү жолу бар. Ал акыйкат болгондо бардык кыргыз баш ийет. Ким болбосун, 40 уруу кыргыз бир гана учурда бүк түшөт акыйкатта. Бүгүнкү күндө акыйкаттын кармана турган туткабыз бул сот бийлиги. Сот бийлигин акыйкатка алып келгенде гана Кыргызстан дүркүрөй өсө баштайт. Мына менин оюм. Сот бийлиги бизде акыйкатсыз иштерди көп кылгандыктан, депутаттардын дээрлик 80% бизнесин коргоп жүргөн адамдар. Анткени алар коркот. Эгерде мен депутат болбосом, менин бизнесим тартып алат. Депутат болуп баргандан кийин бийлик дагы ал ошол механизмди аябай ыктуу пайдаланганга көндү. Ал чакырып туруп эле, ушуну жардам берип койгула, өткөзүп койгула. Болбосо, билесиз эмне болбосо туурабы? Болбосо эртең эле сенин фирмаңдын эшигинин алдында костюм кийген жаш балдар пайда болот, кагазын көтөргөн. Текшерүүлөр, башкалар. Анан айла жок, алар дагы ыктап берип атат. Бирок алар менен адамгерчиликте отуруп сүйлөшсөңүз, сизге ыйлап айтып берет арманын. Биздин системабыз негизинен алганда эң системанын өзгөртө турган жери сот реформасына эч ким даап бара албай жаткандыгында. Сот реформасы болгондо Кыргызстан өсүш жолу болот. Сот акыйкат болгондо Кыргызстан өсөт. Бул бирден биринчи кыла турган кадам. Калган биздин көйгөйлөрдүн баары мына ушудан келип чыгып атканы. Анткени сот акыйкатсыз болгондон кийин бизнесмендер саясатка барганга умтулат. Саясат менен иши жок аларды. Көбү саясат эмне экенин түшүнбөйт. Көбү билбейт дагы. Бирок аерде кнопка баскычка айланышат алар бизнесин коргош үчүн. Демек ошол мыйзамдар өтөт. Кээде биздин мамлекеттик көз карандыда каршы келген мыйзамдар. Кээде элдин кызыкчылыгына каршы келген мыйзамдар. Кээде таптакыр эле түшүнүксүз абсурд мыйзамдардын өсүшү дагы ушундан өтүп кетиши. Кнопка баскандан. Мына ушундай жашоодо жашап атабыз. Бирок алар көп болгондон кийин жанагы орусча здравый смысл деп койбойбу? Коет эмеспи? Мындай туура айткан, эс тутуму мыкты, эси мыкты, эстүү ойлор жанагындай басымды да калат экен. Бул дагы бир конфронтацияны жаратып атат. Дагы бир туура эместикти жаратып атат. Анан ошол туура эместик калкып чыкканда атаганат
таптакыр башка күчтөр келип колдонуп кетип атат. Кайта ошол жыйынтыгын көрдүңүзбү? Мына ушундай чалкеш заманды баштан өтүп жатканыбыз ошол. Ошон үчүн мен маегимдин башында дагы биз ырааттуу иш жүргүзгөндө дагы биз 30 жыл керек экенин айтканым ошол. 120 депутат көптүк кылат бекен, аздык кылат бекен Кыргыз комуна? 500 депутат болсо дагы аздык кылбайт. Ал кеп адам эмес. Аз болгондо кайта аларды сатып алуу, аларды көндүрүү, аларды коркутуу, үркүтүү жолу оңой болот да. Ал кеп эмес канча депутат болгону. Болгону ушул эле чыгымга 500 эле депутатты кармап койсо болот. Ушул эле чыгымга 200 депутатты кармап койсо болот. Кеп санында эмес. Таптакыр. Көп болгону жакшы. Көп болгондо көп ойлор болот. Көп болгондо алар мындайча айтканда Кыргыздагы бийлик кумарындагы басканга жардам берет. Бул кыргыз элиде, Кыргызстанда биз моюнга алыш керек. Бийлик кумары бар. Папка көтөргүзү келгендер бар. Мына ошо менен алар өзлөрүнүн бир билимдеги, өзлөрүнүн жүрүүдөгү, өзлөрүнүн эс акыл тутумдагы кээ бир комплекстерин жашыруу үчүн папка кучактап алгандар бар. Бул айла жок, муну моюнга алышыбыз керек. Бул бар бизде. Мына ошону дагы, бул дагы бир социологиялык аспект деп коелубуз, бул социологиялык феномен болгондуктан биз аны да көңүл сыртында калтырбашыбыз керек. Ал дагы болуп туруш керек, мындай папке таратуу, түшүндүңүзбү? Баленин баары папке таратуудан келип чыгып атпайбы? Баленин баары бирок кызмат албай калгандан болуп чыгып атпайбы? Сиз карабайсызбы? Бүгүн жакшы эле болуп жүргөн адамдар эртеси күнү кызматтан чуккан эле оппозиция болуп чыга келип атпайбы? Оппа деп эле карасаңыз. Бул күлкү келердик көрүнүш. Парламенттик жыйынга абдан мындай солгун барып атышпайбы? Баары активдүү эмес да. Мерчемдүү маселе келсе дагы бир колдон толгоп алып келмейин чогулбаган депутаттар бар мындай. Эмнеге? Бул биздин спикерлердин таланттуу эместигинде биринчи. Мен да ошол парламентте отурганда парламентте бул алып олтуруу, алып баруу бул чоң искусство. Ошол эле адамдардын сөз бергенде дагы анын ким экенин айтып, мун үчүн жакшы айтканын айтып, атын айтып, сакуту сүйнөт деген принцип менен алып баруучу, мындайча айтканда, алып барыш керек. Бизде көп учурда алып баруучулар роботтордой эле кол көтөрүү функциясына айланып калган адамдар бар да. Жана дагы алар жакшы, сонун, ийгиликтүү сөз айткандарга тескерисинче жапыс каяшасын кайрып отуруп, пас. Анан ошол нерсе өтүп кеткенин көргөн депутаттын көңүлү калат. Ошол дагы элге рахмат. Эл жакшы айткан депутаттардын сөзүн көрүп, машырланып, баа берип, YouTube'дан, башка жактан, WhatsApp'тан, Facebook'тан лайк басып отуруп, комментарий жазган үчүн дагы барып атат белгилүү депутаттар. Болбосо алар да барбай калат. Себеп дегенде кызык болбосо ким барат ал жакка? Депутаттардын жайкы каникулу канча ай? 2 айбы, 3 айбы? 2 айда. Эмне үчүн берилет ошол? Жөн эле дартайып эс алып келиш үчүнбү? Жайлоого чыгып кымыз ичип, эт жеп келиш? Биринчиден бул кодексте каралган да эс алуу. Биз ал эми эс алба деп койсок, кодексти да бузган болобуз да туурабы? Иштеп аткан киши эс алыш керек кодекс боюнча. 1 жылда 1 ай. Экинчиден шайлоочулар менен жолугушуу деген атайын мыйзамда каралган нерсе бар. Бирок ошол жолугушуулар өтө сейрек болуп атпайбы? Бирин экинин гана депутаттын ишмердигин оозго албасак, өзүң баш болуп каникулдарда жөн эле эс алууда экөөбүз бажаңдашып сүйлөшкөн күндөр өтпөдү көп эле? Сен менен сүйлөшүп аттым да туурабы? Азыр эгер өзүң байкап көрсөң. Мен эл эмесмин да, бирок жеке экөөбүз достук катары. Сиз кумуртка эмессиз да, жаныбар эмес, элге киресиз. Сиз ошол менин элимсиз чынында. Мен маданияттын атынан келдим. Маданияттын элисиз. Сиз эмес, сизден башка дагы могу чайканага күндүр түндүр бажаңдап сүйлөшүп аткан баары маданияттын ишмерлери, байкап көрсөңүз. Ошолор менен мен сүйлөшүм керек. Анткени менин өзүмдүн вазифам, бияка шайланып келгеним, бул мисалы бир районго суу чыгарам, бир районго көпүрө курам, бир районго жол салам деп башка депутаттар ошентип өзүнүн контингенти менен келсе, өзүнүн электораты менен келсе, мен маданият иштеринде иш алып барам. Маданият иштеринде бир иштерди кылам.
ошол идеяларды билиш үчүн мүмкүн сиз өзүңүздү өзүңүз жакшы баалабай чыгарсыз, сиз менен сүйлөшкөндө да көп идеялар келет мага. Ошол сыяктуу башка маданияттын ишмерлери менен. А мен толук ишеним менен айта алам, ар бир күнү жолугуп турдум мен маданият ишмерлери менен. Бирок уюштуруу иштеринде кынтык жок. Ал эми ошол маданият өкүлдөрү менен жолукканда ошолордун мүдөөсүн канааттандырган кайсы мыйзамың болду? Жогорку кеңештен өткөргөн. Менин мыйзам чыгаруу ишмерлигим жазылган негизи парламентте. Канча мыйзамга. Сиз жакшы мыйзам маданияттын иштин механизми да. Мисалы кино тартуудагы бир бюрократиялык маселелерди жок кылган мыйзамдар. Деги эле жалпы маданиятта болгон тараптагы мыйзамдар. Бир эле маданият эмес, мисалы педагогика, ден соолукту сактоо, спорт боюнча мыйзамдарда бир үлүшүм бар десем болот да. Мыйзам чыгаруу деген бул, сиз билесизби, мен муну түшүндүрүп айтып коеюн. Мыйзамдын дээрлик бардыгы чыгарылган, бардык тарапта. Ошол эле маданият мыйзамы кабыл алганына бир топ канча жыл болгон. Ошол эле кино тармагындагы мыйзамды кабыл алуу бир топ жыл болгон. Биз эми өзгөртүү киргизебиз. Ал бир пунктуна, сөзүнө, мисалы ушул кезге чейин мындай болуп келген, азыр мен түшүндүрүп сизге айтсам, мисалы бир иш кылыш үчүн режиссер ал ишти кылганга сиз бирөөнү чакырасыз, декорация аласыз, башка аласыз, эми майдалап айтып бергенине сиз сурап калгандан түшүндүрүп айтып берип атам да. Анан ошонун баары тендерден өтчү. Эми чыгармачылык адамдыкы чынында тендерден өтпөш керек. Аябай катуу иштештик. Түшүнбөгөндөр болду. Эмне үчүн башкалардын баары тендерден өтөт, маданият келгенде тендерден өтпөйт деп каршы туруп өткөзбөй койгондор болду. Бирок биз ошону далилдеп өткөздүк. Мисалы азыр көптөгөн театр, көптөгөн ошол маданият ишмерлери рахмат айтышы ошол мыйзам менен иштеп атат да. Мурункудай бюрократия жок. Ушул сыяктуу ал мыйзамдарга пункт бана менен кара кирет. Жаңы мыйзамдар дээрлик кабыл алынбайт. Бир жылда бир эки эле жаңы мыйзам кабыл алынбаса, калганын баары өзгөртүү менен толуктолур. Садык мырза, Кыргызстанда мына өзүң маданий очогуңда отурабыз. Бул жердин таржымалын кыргыз коомчулугу битке белип калды. Дагы бир улуттук долбоор мына бул жака Көкжардан ошо Асакей айынан бияка кеткенде жол куруп аткан. Кыргызстан 30 жылдан бери только талкалап келатабыз да. Жол курабыз деген менен бир убактылуу бир нерсени куруугачы. Анан өзүңдүн чөнтөгүңдөн расходбу кандай жолун таптың ушул жол курууга? Бул жол курууда бир жаңы ыкманы таптык биз. Биз билесизби, мен ушундай биринчи менин билимим техникалык болгондой мен дайыма изденүү кыла берем, бир күлкүлүү изденүүлөр да. Менин досторум да аябай шылыңдашат мени. Бирок биз жол курууда дагы мына асфальт деп, анын жанагы смола деп коебуз, аны Россиядан келип атпайбы? Чайыр, ошол асфальт кымбатка түшүп калып атат. Бирок анын бир арзан жолун издеп атабыз дагы. Азыр ошол экспериментти колдонуп 2 километр жол курдук. Ал эксперимент кандай? Таш менен эле. Ооба. Анан жанагы майдаланган таштар менен. Туура майдаланган таштар кандайдыр бир убакта дөңгөлөктүн изинен чыгып калат экен. Мындай болупчу. Бирок аны аз эле убакыттын ичинде кайта түзөп койсо болот экен. Аны биз шебенка деп коебуз, орусча майдаланган таштар. Биринчиден ал ошол элге дагы жумуш болот экен түзөп койгонго. Анан 10 эсе арзан болуп атат да. Мына ошол ыкманы колдонуп курдук. Эми буйруса 1-2 ай өттү, азырынча жыйынтыгы жаман эмес. Биз ошо жаратылыш берген курулуш материалын колдоно албай атпайбызбы? Кыргызстанда жатат. Кыргызстандан эле. Болбосо сиз эбегейсиз акчаларды жөн гана технология деген атка жамынып туруп, элдин акчасын жок кылып атабыз да. Мисалы азыр түштүк түндүк жолу канчалык экономикалык пайдасы болот, мен билбейм. Бирок биздин көз карандасыбызга тийген таасири эбегейсиз негативдүү таасир берчүдөй болуп калганын түшүнө турбайбызбы баарыбызча. Ошол эмнеден келип чыгып атат? Ошол жол куруудагы махинациялар, жол куруудагы тымызын
иштер жол куруудагы ири компаниялардын мафиясы болуп атпайбы. Бул улуттук долбоор деген себебим Кыргызстандын канча аң чөнөк жолдору бар. Танка өтүп кеткенде кыйраганча, бирок таш, кум сай-сайда жатат да. Анан жалпы кыргыз урпагына мында кулак кагыш кыла жүргөнгө ошон үчүн сөз кылганыбыз жакшы жолдучу. Изденүү керек. Биз эгерде экономикабыздан чыгабыз десек алдыга, биз эгерде биз көз карандысыз мамлекет болобуз десек, мына мисалы дагы азыр көңүл бурбай жатканыбыз мына экологияны көрүп атабыз. Электромобилдерге биз эбегейсиз көңүл бурушубуз керек. Эбегейсиз көңүл бурушубуз керек. Мен да бир электромобиль сатып алдым, ошон үчүн билиш үчүн эски болсо дагы. Укмуштуудай сонун, жакшы, арзан машина болуп чыгып атат да. Биз ушундай нерсеге көңүл бурушубуз керек. Биз мына Германия өзүнүн электр көз карандысынын 20%-ын күндөн ала тургандай кылган немеге жетти бүгүнкү күндө. Ошолор субсидия берип атып, жардам берип атып да калкка. Германияда күндүн кубаттуулугу 2 эсе аз Кыргызстандан, билесизби? Бизде күн ачуу тийип, ошон үчүн капкара кара кыргыз болуп жүрбөйбүз баарыбыз. А эгерде биз аны туура колдонуп, ошол биздин ишмерлерди, ошол биздин окумуштууларды ошол багытта салып, ошол жака керек болсо акча салып, ошол жака байге коюп, конкурс уюштурсак, биздин көз карандысызга алып келе турган маселелерди көп нерсени чече турган болуп атпайбызбы? Бирок дагы тескери жагына да ой жүгүртүп көрөлү. Жол салган, көпүрө курган киши бүгүн опут алды да, сөз саясатка аттана турган бир саясат менен жол салып берип атпайбы элгечи? Ошондой байланышы жокпу? Жок, эми мындай болуп атты. Ооба, жана президенттик болсо дагы аттануу калышы мүмкүн деп атпаймынбы? Бул дагы эле ошол Кыргызстандын өсүп өнүп кете турган негиздүү жолдорун эми убакыт да келди, биздин акыл эс да толду деген заман болот да, бирок жанагынтип партия курап, жанагынтип башка нерсе кылуу таптакыр менин оюмда жок, чын. Бул бир майда бир ошол президенттикке аттануунун өзү дагы мүмкүн сени угуш үчүн, сенин ойлоруңду, идеяңды угуш үчүн. Ошол жанагы 15 жыл 20 күн сүйлөдүм ушул жерде отурупчу. Ошол жерде да бир өзөктүү ойлорду айтканга аракет кылдык. Ошондо кичине эл укту. Мындай деп. Башка күнү укпай жатпайбы? Башка күнү сенин оюң күлкүлүү болуп атат. Мисалы, биз мына саламаттык сактоодо миллиарддаган акчаларды ооруларды дарылаш үчүн мен өзүм представитель болуп отурдум, мен билем, бөлүп атабыз да. Муну дээрлик жарымына азайтып койсо болот да. Эмне менен? Эгерде биз кыргызды жылуу туалетке отурганды үйрөтүп койсок эле, анда миллиарддаган долларларды экономдоп калабыз. Бул күлкүлүү угулат. Эми Садык Чалиевдин креативдүү айтары ушул туалетпи депчи, бирок алыскы жерде, Чаткалда, алыскы жерде, Акталада, Ат башыда 40 градус суукта тестер бала чыгып көчөгө барып туалетке отургандан канча орун алып келип атат. Аны Кыргызстан мамлекети өмүр бою дарылап атат. Канча акча кетип атат. Түшүнүп атасызбы? Туура. Ошон үчүн мен айтып калам. Туалет курбаган улут бул оорукана курат. Түшүнөбүзбү? Жакшы кеп. Ошондой сыяктуу кээ бир иштер чоң эбегейсиз иштер, күлкүлүү угулушу мүмкүн. Майда угулушу мүмкүн. Бирок ошону туура ой жүгүрткөн коом болуп, анан ошону дагы саясатчылар кабыл ала турган болсо, биз алдыга жылабыз. Садык, мен эсимде 2016-жылы сен парламентте отурганда бир жакшы жөрөлгөн айткансың. Жол транспорт министрлиги смета түзүп келиптир жол курууга. Бирок мен ошону кайра кайтарттым депчи. Себеби могу өзүң курган жолдун сметасын жайып берип, мына баланча километрге мынча расход кетет, силердики 2 эсе 3 эсе кымбат болуп атат деген нерсеге кайра келсек. Себеби жол чыгымын эл билбейт. Дайыма ушул жол транспорт министрлигине олчойгон акчалар кетет, кумга сиңгендей жок болот. Эмнеге? Бул эбегейсиз бир чоң уюшкан иштердин жыйынтыгы да, акылдуу, таланттуу адамдар курган схема. Мисалы, чоң жолдорду караңыз курулуп аткан. Барып карай турган болсоңуз, кыргыздын эле сиздей, мендей балдар иштеп аткан болот. Анан сураңыз, канчага иштеп атасыз деп. Анан сурасаңыз акчасын, жанагы Кыргызстан бөлүп берген акчанын 10%-на иштеп аткан болот.
Анан сиз суроо мүмкүн 90% каякта биз бөлөгөн. 90% ушундай схемалар түзүлгөн. Ал схема мындай. Бир гана ири компаниялар жол курганга акылуу лицензиясы бар. Ошол ири компаниялар кирген банктар бар. Ошол банктар Кыргызстанга акча берип атканда жол курганга могу ири компаниялар менен гана иштейм деп айтат, түшүнөсүзбү? Андай лицензиясы бар, ири компания Кыргызстанда жок. Демек, алар ошол компанияга менен сүйлөшөт. Ошол компания жана банктын акчасын алат дагы, бирок курганды баягы эле шоордо кыргыздар куруп атат кайта. Алар келип алып, жалдап кыргыздарды эле курдуруп атат. Кайсы жолго барбаңыз, ошол схема. Кайра сапасы мыйзамдуу схема. Баары мыйзамдуу. Эч жерде кынтык жок, баары туура. Бирок бул Кыргызстанды карактаган схема. Кыргызстандын акчасын соргон система. Бул келип аягы акылдуулар ойлоп чыккан жол боюнча чоң уулуу мындай авантюрлук нерсе да. Сен ошо жол куруудагы сарамжалдуулугуңду, практикаңды айтып берсең, себеби эки бочка эле суюкту калтырып келгениңди билем да Америкаданчы. А бирок мамлекет курган жолдор 2-3 жылдан кийин гармошка болуп калып атпайбы, аңдөң болупчу. Сеникине 7 жыл болду жатка. Ал оңой эле, азыр бир гана Америкада эмес, башка өлкөлөрдө чыга баштады. Атайын суюктук бар. Мына биздин топурак анык туура келет экен. Кумдун составы боюнча дагы, топурагынын составы боюнча, ичиндеги майда таштардын да составы боюнча анык туура келет. Биздин Кыргыздын топурагы, тоолуу жердин топурагы. Ошону аралаштырганда, жанагы суюктук суу менен аралаштырганда, аны өзүң көргөнсүң, куруп аткан. Таш болуп катып калат. Жол куруудагы эң негизги нерсе ошол орусча основание деп коет. Астыңкы негизги бөлүгү. Астыңкы негизги бөлүгү бекем катуу болуп берсе, асфальттагы сынбайт, асфальттагы ийилбейт, асфальттагы бир жери чөгүп кетпейт. Ошол схема менен курганбыз 2 километрдей жерди, 7 жыл болду. Сиз айткандай өтө ири чоң машиналар өтүп атса дагы эч жери сынбай турат. Ушундай нерсени пайдаланууга болот. Ал бүгүнкү куруп аткан жолдон 5 эсе, 6 эсе арзан. Бирок жана мен айткан чоң акчасы дагы реклама кылган нерсеси дагы күчтүү, чоң жанагы Кыргызстанды каракчылык менен тонуп аткан дагы айтып коеюн. Чоң схема буга эбегейсиз бут тосот. Сизди шылдыңга учуратат, сизге күлөт, сиздин демиңизди жок кылганга аракет кылат. Ошон үчүн гана өзүмдүн жакын жерлерим эле жолдорду салып атам. Саке, сөзүңө кыстырма. Кыргызда жакшы сөз бар эмес, миң уккандан бир көргөн артык депчи. Мен операторда суранам, ушул жерден кыргыз урпагына айтар элем. Кыргызстанда канча жаңы конуштар бар, Борбор калабыздын тегерегиндечи. Жанагы көчөлөрдү көрсөңүз Кудайдын боору тургандай да. Андыктан биздин оператор ушул жерди тартып өтсө, ушуну көргөзсө, жолуң болгор кыргыз, биз жаңы конуш курганды, шаарлашып отурукташканды үлгү кылсак болот. Ушул жаңыча жашоо модели катары биз ушул Ачакей айылын шаардын четиндеги чакан планетадай болгон көрүнүштү үлгү катары айтар элек. Эми дагы бир кычык суроо. Улуттук долбоорлордун бири Ачакей. Айтыш фонду. Айтыш өнөрү десе Садык Шернияз деп түшүнөт, Садык Шернияз десе айтыш деп түшүнөт да. Бирок ушул өнөрдү жарым жолго калтырып койгон жоксуңбу? Ичара эки бөлүнүп жүрөт. Бул жашыруун эмес, коомго дагычы. Мен да бул жол боюнча жаздым. Жеңишбек менен Алынын артынан ээрчип жүргөндөр динчилдер экен, Элмирбектин артынан ээрчип жүргөндөр кичине кекирден черткендер экен. Ошо менен бул коомдогу келишпестик бар да. Булар кээде сахнага кычык сөз менен өздөрүнүн ишенимин сахнага сүйлөп чыкты. Ушул жагына мындай сыртыңды салып койгон жоксуңбу? Бул билесизби, бул дагы эволюция жолу. Мына сиз дагы айтыш фондунда аябай кошулуп демөөрчүлөрдүн бири, кызыкчы, уюштуруучу, негиздөөчүлөрдүн бири болдуң. Сиз дагы мына азыр өзүнчө Урукеш сайты менен иштеп атасыз туура. Ошондой сыяктуу эле ар бир коом бул табигый нерсе. Ар бир коом өсүп бир кандайдыр бир чекке жеткенден кийин бөлүнө башталат да. Бул мыйзам, жаратылыштын мыйзамы.
Бирок ошондо бир гана нерсе сактап калат бул бөлүнүүнү. Бул акыйкаттык. Мына кече да айтыш өттү, сиз карасаңыз болот. Ошол жана сиз айткан бөлөкчөлөрдүн баары биригип, ымалалашып келип, жакшынакай калыстардын чечими менен баары байгеге жетип атыр. Кеп, мен акыйкатты сактап беришимде, айтышта, бөлбөй. Сен булсуң, сен тигиздиң, сага эшик жабык. Эшик бардыгына ачык, сиз билесиз. Бардыгына ачык. Келип, талантыңды көрсөт. Эч кимге сатылбаган элдин аны уулдары калыс болуп отурат. Анан кийин кандай ойлосоң ошондой ойлой бер. Менин вазифам акыйкаттыкты кылып берүү. Бул акыйкаттык түбөлүк. Акыйкаттык баары бир кайта кайтарат ким болбосун. Бир үлгүсү кечеөнкү айтыш көрсөңүз болот. Ошол сыяктуу акыйкаттыкты кармана бериңиз. Ким эмне деп айтпасын. Сизди кандай жамандабасын, сизди эмне дебесин, акыйкат болуп бериңиз. Түс болуп бериңиз. Устун болуп бериңиз. Тирек болуп бериңиз. Айтыш фонду ошо акындардын тиреги. Ал бирөөлөр атасына баягы тарын катышып айтыш фондуна бир сөздөрдү айтышы мүмкүн, башка нерсе айтышы мүмкүн. Бирок баары билет. Башына каран түн түшсө, бир устуну, бир тиреги бар акындардын. Ал айтыш коомдук фонду. Бирок акындар бир новатор болуш керек, коомдун бир авангарддык тобу болуш керек да. Эгер ушул төкмө ырчылар элди мындай агартуу ишине жарамдуу болсо дагы жакшы эле да. Албетте саясий кырдаалдарда курчугурдап атышат. Анан чыгармачылык сапатта дагы өсүшкө жетпей атышат да. Башка тилди үйрөнүп, маселен түрк тилдүү элдерде, англис тилинде дүйнө элин таң калтыра турган феноменди көргөзсө болот эле да. Озек чыгармачылык өнөрдү. Туура. Ал өсүү жолу. Ал боюнча мен сизде айткандын канчасын какшап келем. Биз жаңы технологияларды колдонбой атканыбызды жакшылап какшап келем. Бул дагы өсүү жолу, бирок кечеөнкү айтышта катышпадым, көрүңүз. Кечеөнкү айтышта мен кубанткан, мени сүйүнткөн нерсе пайда болду. Ушундай жаш акындардын тобу пайда болуптур. Алар үчүн биз эч бир коркпосок болот да. Мына кечеөнкү айтышты көрсөңүз, сиз айтасыз ушуну. Böyle көз алдына бир кезде Ашыралы атабыз айткан биздин аалы азаматтар Жеңишбек Элмирбектер деп Осмонкулдай ырдап калышты дегендей кечөөгүн дагы бир жоон топ жаш акындардын талантына мен аябай тамшанып келдим. Болсун. Бирок мен төкмөрчүлөрдүн мындай чыгармачылыгына сынчыл көз менен карагандар болот. Туура сын өстүрөт, сын айтылыш керек, сын айтылыш. Ал сын чыгармачылык алака деп гана түшүнүш керек да. Тиги сын гана өстүрөт да, бирибизди ишмердигибизди дагы. Туура, баарыбыз өскөнгө аракет кылышыбыз керек. Рахмат Садык мырза маегибизге. Бул элге кызмат кылуу үчүн сөзсүз эле колго мандаттын кереги жок экен. Мына өзүң ишиң жүзүндө көргөзүп келатасың. Канча маданий окуяларды жаратып, канчалык тарыхый окуяларды жаратып келатасың. Анан ошо бекем ден соолук болсун, тилектештик маданияттагы. Бизге катталып коюңуздар, пикириңиздер болсо, алдыга жазып коюңуздар. Лайк басыңыздар, дизлайк басыңыздар. Бардык пикириңиздер бизге реакция бар маанилүү.